Тоң районунун прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик жана муниципалдык мүлктөрдүн жеке жактарга мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталды. Быйылкы жылдын 6 айында аталган багытта жалпы 10 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында 3 талап кылуу жана сот органдарына 31 доо арыз келтирилип, кароонун жыйынтыгы менен натуралдык түрдө жалпы 176 миллион сомдон ашык каражатка бааланган кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылды. Тоң районуна караштуу Күнчыгыш, Болотмамбетов, Актерек жана Улахол айыл аймактарынын карамагындагы жалпы 244,67 айыл чарба багытындагы жайыт жер тилкелери учурунда ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жер кодексинин талаптарын одно түрдө бузуу менен жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталып, алардын укук аныктоочу, укуктастыктоочу документтерин жокко чыгаруу боюнча райондук прокуратура тарабынан административдик сотуна доо арыздар келтирилген доо арыздардын жыйынтыгы менен 95% канааттандырылган болсо, 5% учурда кароо стадиясында турат. Мындай көрүнүш мамлекеттик мүлктү башкарууда мыйзам талаптарынын сакталбагандыгына байланыштуу суроолорду жаратууда. Текшерүү учурунда мүлктөрдүн кандай негизде жеке жактардын карамагына өткөнү, тиешелүү чечимдердин мыйзамдуулугу такталууда. Бул жеке болжойт экен жеке жарандар келишимдин негизинде айланасын таза кармап, айланасындагы тазалыкты сактоого милдеттендирилген. Мунун баары келишимде көрсөтүлгөн. Андан сырткары муниципалдык менчик ишканасы бар, Береке тазалык. Алар жума сайын келип чыккан таштандылардын баарын ар бир 6-күн сайын келип чыгарып турушат. Ал эми бул Болотмамбетов айыл аймагына караштуу Карасай участогунун жалпы аянты 420 гектарды түзөт. Мында жергиликтүүлөр жайкы сезондо жерди ижарага алып, боз үй тигип, ишкерлик менен алектенишет. Şu жерлерди мурунтадан ошо элдерге өтүп кеткен экен. Жеке менчикке туура эмес өтүп кеткен экен. Ошо өкмөт өзүнүн карамагына алып, ошо иштетүүгө шарт түзүп берип атат, ошо бизге окшогон жаштарга. Адистер мамлекеттик жер элдин байлыгы экендигин белгилеп, аны мыйзамсыз менчикке өткөрүүгө жол бербөө жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдалануу маанилүү экендигин айтышат. Ал эми Тоң районунун прокуратурасы бул багытта текшерүүлөр алдыда уланаарын билдиришти. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Улан Жаныбек уулу, Ысык Көл жаңылыктары.